единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации. Уважаемый господин посол, уважаемый представитель ПРООН, дамы и господа, прежде всего от имени Министерства чрезвычайной ситуации хочу выразить признательность ПРООН, правительству Японии за оказанную поддержку в создании единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации. В рамках данного проекта усилия автоматизации обмена информацией с департаментом мониторинга также были оснащены компьютерами Агентства по гидрометеорологии при МЧС Кыргызской Республики. Данный проект реализуется в соответствии с представленной Японией в ноябре 2015 года во время конференции по климату в Париже программы Action for Cool Earth 2.0. Именно в рамках данного проекта делается очень много, еще предстоит делать много, там стоит большие задачи. Это только уже, наверное, начало той большой системы, которую мы инициируем и начали реализовывать. И в этом большая поддержка сейчас наших партнеров. Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации обеспечит органам управления информацией об имеющихся опасностях и рисках. Основными целями создания системы комплексного мониторинга Кыргызской Республики является автоматизация деятельности Департамента мониторинга, повышение оперативности и надежности принятия информации в вопросе анализа, оценки последующих практических решений по предупреждению, которые должны передаваться оперативно, тем лицам, которые ждет это все, наверное, вот эта полноценная, единая информационно-управляющая система сделает свое дело. Жана биздин республикада министрлик аркылуу түзүлүп аткан бирдиктүү мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо системасынын алкагында боло турган борбордо өтө керектүү биздин ушул алдын алуу иш чараларын жүргүзүүдө жана мониторинг жана прогноз жүргүзүп ошонун алкагында чечимдерди туура кабыл алуу, ошондой эле процесстердин баардыгын моделдештирүү максатында жүргүзүлүп аткан иш чара болуп эсептелет да. Ошон үчүн мындан кийин азыр мына көзүңөр көрүп турасыздар, алынган жабдыктарды, буларды биз Баткен областына, Жалал Абад областына, Ош областындагы, анан эми Нарын, Талас областындагы, Чүй областындагы департамент мониторингдин түзүмдүк бөлүктөрүнө таратып, апарып, орноштуруп, окууларын өткөрүп, өзүбүздүн адистерибизди ушул долбоордун алкагында иш жүргүзүүгө дагы да болсо деңгээлин жогорулатып дегендей ушундай иш чара болду да. Системанын ичинде көптөгөн мындай бир жаңы инновациялык технологиялар пайдаланылат да, ошолордун баары орноштурулат. Ошондой айтып кете турган болсом, мына жер көчкүлөрдү жеринде бар изилдей турган мобилдик пункттарды түзүп атабыз. Жанагы автомашинанын ичинде мындай тийиштүү жабдуулар болот, ошолордун мындай бир иштебеси менен ошол эле ушул жерде турган маалымат бул Бишкекке борборго келип түшүп, азыркы түзүлүп аткан борборго келип түшөт дагы. Ушул жерден аналитикасы жүргүзүлүп, анан модели менен прогноз азыркы убактагыдай эмес, мындан да кичине сапаты жогору болгон, тагыраак болгон божомол материалдарды жетишебиз да ошол.